Салам, саламатсыңарбы? Субайымдар, саламатсыңарбы? Рахмат барыңарга. Азыр кошуло берсин. Рахмат барыңарга. Кутман таң. Үнүм угулуп жатабы? Угулуп жатабы үнүм? Угулуп жатабы үнүм? Алейкум салам. Салам, бардыгыңыздарга салам. Үнүм угулуп жатабы? Ооба, рахмат. Үнүм угулуп жатабы? Менин үнүм угулуп жатабы? Ооба, рахмат, угулуп жатса. Рахмат барыңарга. Рахмат. Салам. Бир аз саналуу минуталар бар. Кичине минута бар азыр. Анда эмесе бир аз кошулсун, бир аз кошулгула кыздар. Убакыт өтүп атат, кана чогула беребиз. Рахмат. Түз эфирибизди баштай берели. Бир аз күтөлү. Салам. Рахмат, кутман таң барыңыздарга. Алейкум салам. Рахмат, кутман таңыңар менин. Рахмат, баарыңар норозуңар кабыл болсун. Рахмат баарыңарга. Азыр салам бардыгыңыздарга.
Эми сүйлөп атам, мен өзүм угулуп атам. Салам. Кутман таң. Кутман таң баарыңарга. Баарыңарга. Кутман таң. Мирас чогулайлы. Анда эмесе саламатсыздарбы? Кымбаттуу Орозодо 30 күн марафонунун катышуучулары, ошондой эле менин бүгүнкү урматтуу угармандарым, сиздер менен жолугушуп жатканга аябай кубанычтамын. Аябай Орозонун куттуу таңында жолугушуп жатканга аябай кубанычтамын. Ыраазычылык, баарыңарга ыраазычылык, рахмат. Салам, салам. Баардыгыңарга бүгүнкү күнүңөр кубанычтуу болсун жана ошондой эле силерге жагымдуу маанай каалайм, урматтууларым. Анда эмесе силер менен мен бүгүн мүмкүнчүлүктөр жана ыраазычылыктарыбыз жөнүндө сөз кылмакчымын. Мүмкүнчүлүктөр жана ыраазычылыктар деген темада сөз кылмакчымын. Анда баштай берели. Баардыгыңарга жакшы күн. Баштай берели. Рахмат. Сиздер менен мен бүгүн биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз жана ыраазычылыктарыбыз деген темада сөз кылмакчымын. Анда урматтууларым, биз аламдын бир бөлүгү экенбиз. Биз аламдын бир бөлүгү экендигибиз жөнүндө төрөлүп, аңдап билүүчүлүгү башталгандан эле, же болбосо мектеп партасынан эле өзүбүздүн аламдын бир бөлүгү катарында экендигине байкоо салбай келебиз. Башкача айтканда, биз айланадагы тоо таш, суу, өсүмдүктөр жана ошолордун катарында адам дагы бүт айланадагы жаратылыштын бир бөлүгү экендигибиз жөнүндө анча эле байкоо салбайт экенбиз. Рахмат. Кошула беребиз. Рахмат. Баарыңарга жакшы күн, жакшы маанай. Ошол аалам менен биз тыгыз байланышта болуп, ааламдын энергетикаларын өзүбүзгө кабыл алып, жана ааламга өзүбүздөн энергия бөлүп чыгарып турат экенбиз. Бул ааламдын энергетикаларын кабыл алып жана энергиясын бөлүп чыгара турганыбыз жөнүндө өзүбүз эч кандай байкоо салбайт экенбиз. Бул биз өткөндө Толкунайдын 28 күн, таңкы тилектер 28 күндүк марафонуна катышып, чакралар жөнүндө түшүнүк алганда өтө тереңдеп үйрөндүк. Муну баарыбыз билебиз. Ошондой эле чакралар жөнүндө алгандан кийин энергиялар жөнүндө дагы жакшы билип калдык. Толкунай айымга баарыбызга ыраазычылык, бир толкунга бириктирип, ушул жөнүндөгү билимдерибизди тереңдеткенибизге. Эми ушуга кошумча мен да кичине өзүмдүн билгендеримди жана окуп, адам будан таап, силер менен ой бөлүшкүм келгендиги үчүн өзүмдүн ойлорумду кагазга түшүрүп алганмын. Биз, урматтууларым, баардыгыбыз энеден төрөлгөндөн баштап эле күрөшкө түшүп жаткандай сезилет экенбиз. Башкача айтканда, жашоо үчүн күрөшкө түшүп, төрөлгөндөн баштап эле жашоо үчүн күрөшкө түшүп, эмгектенип, эс алып, тамактанып, өзүбүздүн ар кандай муктаждыктарыбыз менен күн өткөрүп келет экенбиз. Ошол жашап жаткан өмүрүбүздө баардык нерселер бизге автоматтык түрдө аткарылып жаткандай сезилет экен. Мисалы, эртең менен турганда, эртең менен балдарыбыздан баштап, кичинекей балдарыбыздан баштап эле, эртең менен тургандан баштап эле жуунуп, андан кийин барып тамак отуруп, рахмат. Башкача айтканда, күн чыккандан баштап эле ойгонуп, тиричилик башталат. Бүт жандуу жаратылышка. Булардын баардыгы бизге окуучулар окууга, жумуштагылар жумушка, жана чоң ата-энелерибиз өздөрүнүн ар кандай проблемалары менен, ар кандай жумуштары менен алып урушуп башташат экен. Буларды сырттан караганда баардыгы автоматтык түрдө аткарылып жаткандай болот экен. Бирок баардыгы автоматтык аткарылып жаткандай болот. Мисалы,
эртең менен турганда күндөлүк жашоодагыдай эле эртең менен тургандан баштап эле жуунуп, бүгүнкү күнүбүз кандай өткөрүшүбүз жөнүндө ойлонуп, тамактанып, кайта тиричиликке киргизип, жан жаныбарлардын баардыгы кыймылга келип, канаттуулар үн чыгарып, адамдар бири бири менен сүйлөшүп, бири бири менен сурашып, андан кийин баардыгы өзүнүн жумуштары менен алек боло баштайт. Эми ушулардын баардыгын карап турсак, автоматтык түрдө аткарылып жаткандай болот. Бирок туурабы мындай караганда баардыгыңарга, эгерде ушуну тереңирээк изилдеп, тереңирээк кире турган болсо, эгерде биз ааламдын бир бөлүгүбүз деп атабыз, ошолордун баардыгы капыстан болбойт экен. Бизге берилген баардык нерселердин баардыгы автоматтык түрдө болуп жаткандай сезилгени менен алардын баардыгы капыстан болбойт экен. Ошол сигналдардын баардыгын аалам бизге проблемалар түрүндө же болбосо көйгөйлөр түрүндө жөнөтүп турат экен. Мисалы, эртең менен уйкудан ойгондорубуз менен эле бүгүнкү күндү кандай баштоо жөнүндө ойлонобуз. Көзүбүз ачылганда эле кандай баштай тургандыгыбыз жөнүндө ойлонобуз. Жана ошол ойлонуу менен бирге ошого өзүбүздөн өзүбүз жооп пайда болот. Мисалы, тура албай жатып эле бүгүн эмне кийем? Туруп, ордубуздан туруп баштап эле эмне кийем? Каякка барам? Эмне жумуш кылам? Же кантип акча тагам? Бүгүнкү күндү кантип ийгиликтүү өткөрөм? Кечеги жумушту кантип бүтүрөм? Кантип акчамды көбөйтөм? Же болбосо бойдоктор болсо, алар дагы жолугушууга кантип барам? Кимге турмушка чыгам? Жана ушул сыяктуу суроолорду өзүнчө көйгөйлөр пайда болот. Ошол көйгөйлөргө жараша биринин артынан бири пайда болот. Эми бул көйгөйлөрдү эмне айткысы келип жаткандыгы жөнүндө жакшылап карап көрсөк, ошол көйгөйлөрдүн аркасынан бизге мүмкүнчүлүктөр дагы даяр болуп тургандыгын билебиз. Ошондо жаратылыштан эгер ошол көйгөйлөрдүн баардыгын биз алсыз болуп кабыл алсак, эмне кылам? Эми кантем эми? Күн жааса, аба ырайы бузулган болсо, көрүп туруп эле аба ырайы менен кошо биздин маанайыбыз да бузулат. Жана ошондой эле эмне кийем? Же кантип барам? Кандай техника менен жетем? Ушундай көйгөйлөр пайда болгондо, эгер ушул көйгөйлөргө жеңилип, биз баш ийип, башыбызды ылдый түшүрүп, шылкыйса, маанайыбыз түшүрүп калсак, анда биз берилген мүмкүнчүлүктөрдү, бизге даяр өзүбүзгө келип турган мүмкүнчүлүктөрдү өткөрүп жиберген болот экенбиз. Ошондо жаратылыштан берилген өзүбүздүн күчүбүзгө жана алган билимдерибизге таянып, биз мүмкүнчүлүктөрдү иштей баштайбыз. Ал мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын чексиз экендигин канча жогорку дипломдуу, жогорку даражадагы депутат, же болбосо канча 2-3 жогорку дипломубуз болсо дагы, же болбосо башкарма, же көп жашасак дагы, анча ошол мүмкүнчүлүктөрүбүзгө маани бербестен эле дагы же болбосо бай болсок дагы байыйын, мактоо уксак дагы мактоо уксам экен деген болуп, кайра биз ааламдан дагы дегендей, же болбосо орусча айтканда еще дегендей маани менен өзүбүзгө ошончолук жүргөндүгүбүз, азыркыдай билимдерди алып жаткандыгыбызда. Рахмат, салам, баарыңарга салам. Жакшы маанай каалайм, рахмат. Ошону бизге берген, ааламдан берилген мүмкүнчүлүктөрдү, канча жогорку дипломубуз болсо дагы, же болбосо канчалык көп жашасак дагы, канчалык жогорку даражадагы адам болсок дагы маани бербейт экенбиз. Мисалы, мен бир мисал келтирейин силерге. Орто окуумдарда бир топ химиктер чогулуп алып, жөнөкөй эле металлды алтынга айландыргысы келет экен. Алтынга айландыруу үчүн алар алтынга айландыруунун сырын издешип көрөт экен. Издешип көргөндө алтынга өзүңөр ойлоп көргүлөчү, жөнөкөй эле металлды алтынга айландырса болобу деген суроо дароо пайда болот. Ошол айландыруунун сырын издешип көргөндө көп убакыт өтөт экен.
ошондой эле бул канча убакыт өтсө да, канча аракет кылса дагы андан натыйжа чыкпайт экен. Чыкпай калат. Чындыгында мындай алып караганда жөнөкөй эле металлды алтынга алмаштырса болобу деген суроо бизге деле күлкүлүү көрүнөт. Ошол алтынга айландыруунун жолун издеш үчүн эмне кылыш керек экен? Алтынга айландыруу көйгөй болсо, аны алтынга айландыруунун жолун изилдеп, билим же практика табуунун жолу бул мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу болуп саналат. Бул үчүн мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу үчүн биз эң биринчи, мындайча айтканда эң оболу, жан дүйнөбүздү билим менен тойгозуп, өзүбүздү сүйүп, жаратылышка ыраазычылык айтуу менен наалыганды токтотушубуз керек экен. Ошол наалыганды токтотуу менен биздин өзүбүздө пайда болгон же пайда болуп турган, өзүбүздө турган мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга жол ачылат экен. Же болбосо мүмкүнчүлүктөр бизге карап жүзүн бурат. Наалыганды токтотуп ыраазы боло баштасак, бизге мүмкүнчүлүктөр биринин айтынан бири келе баштайт. Ону биз мүмкүнчүлүктөр кайсы, же болбосо кандай дешибиз мүмкүн. Ыраазычылыктын өзү, күндөлүк жашообузга ыраазычылыктын өзү ааламдын бизге жөнөткөн ар бир нерсесин адам катары биз ыраазычылык менен кабыл алышыбыз керек экен. Ошондо биздин айланабыздагы негативдүү деп эсептелген окуялар акырындап жакшы жыйынтыктарды бере баштайт экен. Ошондон улам адамдын ички дүйнөсү негизги өзүнүн деңгээлине жараша эки түрдүү жыйынтык чыгарышыбыз мүмкүн. Адамдар өзүбүз эки түрдүү жыйынтык чыгарышыбыз мүмкүн. Бул эки түрдүү баарыбыз эле тааныш. Биринчиси оң жыйынтык. Оң жыйынтыкты дайыма позитивдүү жыйынтык деп коебуз. Экинчиси терс жыйынтык, терс негативдүү жыйынтык. Жашоодо мисалы көп нерселер болот. Мисалы мен бир мисал келтирип кетейин. Жогорку окуу жайды бүткөн, жогорку окуу жайды бүтөөрү менен эле жогорку кызматтарда иштеп, көп жылга чейин жогорку кызматтарда иштеп жүрүткөн бирөө бир кандайдыр бир кыйынчылыктар менен же болбосо кандайдыр себептер менен бир күн кызматтан бошоп калат. Ошол кызматтан босогон күнү ошого ой келет. Эми мен өзүмдөгү башка потенциалдарды жумшап, өзүмдүн күчүмдү, эмгегимди, буга чейин кетирген эмгектеримди, буга чейинки убактыларымды туура пайдаланып, мен кайрадан башкача ийгиликтерге жетишсем болот деген ой келет. Бул ал эми экинчиси ошол эле негативдүү жагы кызматтан бошоп калгандан эле шылкыйып, маанайы түшүп, эмне кылам? Эми жумушум жок кантем? Эми кантип акча табам десе, демек мен мындай жумушка татыксыз байкуш турбаймынбы деп маанайын төктүрүп калса, анда бул экинчиси негативдүү жыйынтык болуп эсептелет. Эгерде биринчи позитивдүү жыйынтык чыгарса, бул туура кабыл алган болот. Ал эми экинчиси жумушум токтоп калса, мындан кийин мындай жумуш жок, мен кантип акча табам, кантип болом деп маанайын чөктүргөн адамга кайра ошол окуя кайталана бериши мүмкүн. Мындан улам жыйынтык чыгарсак болот. Демек, биз оюбузду эмнеге токтотсок, ошондой окуялар кайталана бериши мүмкүн. Мүмкүнчүлүктөр дегенибиз жашоонун өзү мүмкүнчүлүк. Мисалы, мүмкүнчүлүктөрдү ааламга биз жаралганга ыраазычылык айтуу менен, ошондой эле ыраазычылык айтуу менен, ыраазы болуу менен өзүбүзгө күчтүү ишенимдерге ээ болот экенбиз. Башкача айтканда, жан дүйнөнүн эркиндигине чыгуу бул ыраазычылык болуп эсептелет. Ыраазычылыктын өзү эң негизги баардык бактылуулукка жетүүнүн жолу, ийгиликтерге жетүүнүн жолу ыраазычылык болуп эсептелет.
ыраазычылык биз бул шүгүр айтуу деп түшүнсөк дагы болот. Ыраазычылык бул эмне? Ыраазычылык бул чын жүрөктөн чыккан эмоция. Кыялыңды чындыкка айландырган улуу күч. Эгерде ыраазычылыктарды тагыраак чечмелесек, жашап жатасыңбы? Бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Ушул дүйнөгө келип, жаралып, ушул жакшы күндөрдө жашап жатасыңбы? Өзүң каалагандай жашап жатасыңбы? Бул эң чоң ыраазычылык. Жашоонун кереметин сезүү, Аллахка ыраазычылык билдирүү, Аллахка шүгүр айтуу бул эң чоң ыраазычылык болуп эсептелет. Ыраазычылыктар рахмат. Угуп атасыздарбы? Эми ушул мисалы дагы бир айтып кетейин, көбүрөөк жаштарга, көбүрөөк уул кыздарыма, көбүрөөк айланадагы менин жаш окуучуларыма мисал келтирет элем. Мисалы 6 саның аманбы? Демек, сен бактылуусуң. Анткени дүйнө жүзүндө канча миңдеген адамдар дени сак эмес, көзү көрбөгөн, буту баспаган, түрдүү оору менен жабыркап, оорунун айынан түн терметкен канча адамдарды көрүүгө болот. Ишенбесеңер, жума күндөрү Борбордук мечиттин алдыга барып көргүлө. Кандай муктаждыктарды сурап жүргөн адамдарды көрөбүз. Ошондой эле мен ушул арада бир мисал келтирип кетейин. Ушул күндөрдө жаштарыбыз акча табабыз, акчабыз жок болсо биз кедейбиз, жакырбыз деп өкмөткө наразы, президентке наразы болуп отура беребиз. Бирок өзүбүздүн колубузда турган мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууну, мүмкүнчүлүктөр бар экендигине маани бербестен күнөөнү башкалардан издейбиз. Мисалы, ден соолугу таза, 6 саны аман, күйлүү күчтүү улан кыздарыбыз кээде налып калат. Биз кедейбиз же өзүнүн турмушуга өзү наразы болуп калат. Ошондо мисалы мен суроо бергим келет да, эгерде сен эң жакшы көргөн эң кичинекей балаңды бересиңби? Ушундай чоң акча сунуштаса берет белең сен? Жок, бербейм. Анда сен колуңдун 5 маңжандын бирөөнү кесип берет белең ушунча акчага? Жок, бербейт. Анда сен эң бактылуу турбайсыңбы? Деп башкача айтканда, ушул ден соолугубуздун амандыгына дагы мүмкүнчүлүгүбүздү, ден соолугубуздун амандыгына дагы шүгүр айтышыбыз керек экен, ыраазы болушубуз керек. Мисалы, ушул азыркы жашоодо көпчүлүк эле биз Кыргызстандын элдери көпчүлүгүбүз 80%ге чейин айылдарда жашайбыз. Шаарда дагы жашоо бизге тааныш. Ар түрдүү кризистерди башыбыздан өткөрдүк, ар түрдүү революцияларды башыбыздан өткөрдүк, кымбатчылыктарды өткөрдүк. Ошондо үй бүлөлөрдө мындай сөз болуп калат. Чай эле ичип калдык го деп бирге бири арызданып, мынанча күндөн бери тамак ичпейм, нан эле жеп калдык го дешип калышы мүмкүн. Ошол айтаардан мурун салыштырмалуу жер жүзүндө жашаган адамдарга салыштырмалуу миллиондогон адамдарга караганда токпуз. Азыркы күндө тамактын түрү көп. Тамак тандап жейбиз. Жакшы кафелерге чуркайбыз. Кооз-коозу ресторанда той өткөрөбүз. Булардын баардыгы барчылыктын, токчулуктун шаани болгонубузга ыраазычылык билдиришибиз керек экен. Андан кийин үй жайы жок. 4-нчү, ушуну мен бөлүп атам ыраазычылыктарды. 1-нчи, жашап жатасыңбы? Эң сонун Аллахка шүгүр айтуу, буга ыраазы болушубуз керек. 2-нчи, 6 саның амандыгына, ден соолугуңдун мыктылыгына, бактылуу экендигин сезип, эң бай, эң бактылуу, ден соолугу бай адамды биз эң бай адам дейбиз, ден соолугу мыкты адамды эң бай адам дейбиз. 3-нчү, чай эле ичип калдык го деп өзүнүн дасторкондо турган нерселерин дагы нан менен чай эле ичебизби деп капа болгондорго айткым келет. Демек, салыштырмалуу миллиондогон ачка адамдарга салыштырмалуу биз токпуз. 4-нчү, үй жайы жок. Ар кайсы жерде башын кургулуп, ызгаардуу суукта
күндүн аптаптарында жүргөн адамдарга караганда биз толук кандуу үйдө жашайбыз. Квартирант болсоң дагы башыңда башпаанаң бар демекчимин. Андан башка ушул ыраазычылыктарга, мисалы, мен азыр унутуп атам, интернеттен баардыгыбыз көрүп жүрөбүз, баардыгыбызга тааныш, эки колу жок, эки буту жок, чет элдик, мен атын унутуп атам. Ошол эки колу жок, эки буту жок болсо дагы баягыдай чек аралардан, посттордон өткөн мезгилде камерага тартып текшерип калат го, баягы база данныктарды текшерген учурда көзүнүн карегиден текшерип атканда көпкө чейин таң калып, эки буту жок, эки колу жок болсо бул каяка баратат дегендей кылып тиктеп калса, ошол тиктегендерди дагы күлдүрчү экен. Эмне ошол күлдүрүп айтчу экен да, мен таң калыштуу көрүнүп атамбы же бир кызыктай сурооду берип күлдүрчү экен. Ошол айткан сөз бар, кичине сөздөр бар. Мен таң калам ушул адамдардын эки буту туруп, эки колу аман, ден соолугу туруп, өзүнүн күндөлүк жашоосуга нааразы болуп жаткандарга таң калам деген цитаталарын уккан жерим бар. Ошону силерге айтып кетейин. Ошондой эки буту жок, эки колу жок адамдарга караганда биз алты саныбыз аман. Эгерде денебизде эки колубуз бүтүн, эки бутубуз бүтүн болуп турса, биз аябай чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Мына жакын күндөрдө интернет беттерине аябай көп чыгылып кетти ушундай жардам сурап, кайрылып, ар түрдүү оорулар менен жабыркап, өздөрүнүн дарегине жардам сурашкандар өтө көбөйүп кетти. Ошолорго салыштырмалуу биз өзүбүз эгерде ден соолугубуз болсо, демек бизде мүмкүнчүлүктөрүбүз толтура деп маанайыбызды жакшы кылып, кубанып, жаратканга шүгүр айтып, ыраазычылык менен жашашыбыз керек. Мына ушул ден соолугубуздун тургандыгы, алты санын амандыгы бизге өтө жараткандан берилген эң чоң мүмкүнчүлүк болуп эсептелет экен. Ошондой эле биздин чөйчөктөй болгон акылыбызды, башыбызда көтөрүп жүргөн акылыбыз иштетип, аракеттенип, ошону дагы ишке салып, изденип, окуп, өзүбүздүн ашказаныбызды эле толтура бербестен, башказаныбызды толтуруп, өзүбүздүн ушул бияктагы эмебизге дагы азык берип туруу бизге инвестиция болуп эсептелет экен ошол дагы. Демек, биз ушул өзүбүздүн жаратканга шүгүр келтирип, ыраазычылык айтышыбыз керек экен. Ыраазычылык айтуу менен биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз, проблема болгон мүмкүнчүлүктөрүбүз, кыйынчылык менен келгендердин артасынан сөзсүз жакшы, бактылуу күндөр күтүп турганын унутпашыбыз керек экен. Ошентип, мен комментарийге карабай жатамын. Демек, ушул жерде угуп отурган угармандардын баардыгы дүйнөнүн кайсы бурчунда болбогула, карап көргүлө. Биздин Кыргызстандын жаратылышынын сонундугун карагыла. Бул дагы бизге Алланын керемети, жаратканга шүгүр айтышыбыз керек экен. Ушундай мүрөктүн суусудай болгон сууларыбыздын кенендигине, жаратылыштыбыздын кооздугуна, жашап жаткан жерибизге, кыскасы эртең менен тургандан баштап эле айлана чөйрөнүн баардыгына ыраазычылыгыбызды айтышыбыз керек экен. Эгерде ошол мүмкүнчүлүктөр болбосо, биз кайсы абалда калат элек? Туурабы? Мисалы, колдонуп жаткан буюмдарыңа, ал түгүл ошол сен жылуу, жумшак орунуп жаткан төшөнчүлөрүңө баардыгына шүгүр айтуу менен жашашыбыз керек экен. Ушул кайра шүгүр айтуу менен биздин жан дүйнөбүздүн өзүнөн өзү жаңы ийгиликтер болуш керек экен. Башкача айтканда, ошол жаңы ийгиликтер келет экен. Эми ушундан эгерде ушул биздин жашообуздун, күндөлүк жашап жаткан турмушубуздагы бир топ кыйынчылыктардан башка көп миңдеген азыр өзүңөр кайсы жерде отурсаңар, кайсы жерде жашап жаткансаңар, айланаңарды карап көргүлө. Баардыгына шүгүр айтышыбыз керек экен. Ошол шүгүр айтуу менен ыраазычылык болууга биз
ыраазы болууга мен мисал келтиргендерден сырткары миңдеген мисалдарды келтирүүгө болот. Бул мисалдар дегенибиз, мисалы биз райондун центрлеринен, борбордун центрлеринен, мындай областтын борборлорунан жете турган жерлерибизге узакка чейин бир топ кыйынчылыктар менен жетчү элек. Азыр байкасаңар бүт жетчү жерлериңерге учуп күйүп таксисттер жеткирет. Таксисттер жеткирип турат. Ошого дагы ушу адан дагы тезирээк жүргүбүз келет да. Кичине отуруп калсак пытырчылап, болбойсуңбу, жүрбөйсүңбү, айдабайсыңбы деп таксисттерди шаштырабыз. Бирок карап көргүлө, артыңарды карап көрсөк, бир топ канча жыл дейли 90-жылдарга чейинки жашоону салыштыргыла, 5 километр, 6 километр, даже 8 километр жерлерге чейин жөө басканбыз. А биздин жашоодон мурун, ата-энелерибиз андан мурун бир райондон бир районго, бир областтан бир районго ал түгүл азыркы ажыга дагы атайын жөө басып барып келишкен. Ошолорго салыштырмалуу биз бүт алдыбыздагы мүмкүнчүлүктөрдү, азыркы күндөгү болуп жаткан мүмкүнчүлүктөрдү, мисалы телефон деле алайлы. Эң сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушундай сүйлөшкөндүн өзү, баарлашкандын өзү, баардык мүмкүнчүлүктөр өзүбүздө экен кыскасы. Демек, ушуну менен миңдеген өзүңөр азыр угуп отуруп дагы көп мисалдарды келтирсеңер болот, айланаңарды карап туруп эле. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү мен айтканымдын себеби көп жаштар баягы дагы деп суроо бергендей, ата-энеси ушундай камсыз кылып, 17-18 жашка жеткирип, баягы немелер болсо дагы эле ушундай наразы болгондорго айткым келет да. Ошон үчүн биз наалыганды токтотушубуз керек. Наалыганды токтотуп, ыраазычылык кылышыбыз керек. Ыраазычылык дегенибиз биздин түшүнүктүүрөөк жалпак тил менен айтканда шүгүр айтуу, жаратканга шүгүр айтуу, бүт айланабыздагы бизге келип турган нерселердин баардыгына шүгүр айтуу болуп эсептелет экен. Кыскасы, ыраазы болууга, шүгүр айтууга миңдеген көп себептерди таап отурууга болот. Отурган жериңерден өзүңөр дагы айланаңардан шүгүр келтирип, ыраазычылык билдирип, бири-бирибизге рахмат айтып жашаганыбыз, ушул мен силерге тапшырма беремин. Демек, урматтуу угармандарым, азыркы секундтан баштап, азыркы жашоодон баштап наалыганды токтотуубуз керек. Наалыганды токтотуу менен өзүбүзгө ишеним, жан дүйнөбүздүн тынчтыгына жол ачабыз. Өзүбүзгө ишенимдүү болуп, жан дүйнөбүз тынчтыгына жол ачылгандан кийин биз эң бактылуу экендигибизди сезебиз. Жан дүйнөбүздүн ыраазычылык сезими менен жүрсөк, биздин жашоо турмушубуз сыйкырлагандай эле өзгөрүлүп кетет деп мен сиздерге ишендирип айтып кетем. Андыктан эрте менен турганда эле ыраазычылык менен баштайбыз. Мисалы, бүгүнкү эле эң сонун күн үчүн, эң сонун үй бүлөң үчүн, эң сонун акылдуу балдарың үчүн, кызгалдактай кыздарың үчүн, сени күтүп турган жумуш өрдүң үчүн, сени көтөрүп, бастырып жүргөн буттарың үчүн, сени бүт максаттарыңа, ойлогондоруңду кармоого мүмкүнчүлүк берген колдоруң үчүн, жакшы көздөрдү, жүздөрдү көрүп турган күлүмдөгөн көздөрүң үчүн, айтор толтура мына ошолорду пайдаланып жүргөн өзүң үчүн, өзүбүз үчүн дагы эмне кылышыбыз керек экен? Ыраазы болушубуз керек экен. Демек, ушул биздин баардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү жараткан Аллах бизге бекер берип койгон турбайбы? Демек, ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып жүргөн биз эң бактылуу адам экенбиз. Урматтууларым, демек, бүгүнкү секундтан баштап, азыркы секундтан баштап, эгер буга чейин бир нерселерге наалып, менин акчам аз, менин айлыгым аз, мен жакшыраак жумуш табышым керек, жеңил жумуш таап, көп акча таба турган жашоого жетишим керек десеңер, силер
бүгүнкү күнүңүзгө ыраазы болуп, бүгүнкү турган турпатыңызга, жашооңузга ыраазы болсоңуз, анда сиздерге ийгиликтер биринин артынан бирини келерине мен сиздерди ишендирип кетем. Демек, анда эмесе убакыт азайып баратат. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, мен комментарийларды окуа калыпмын, кечирип коесуздар. Комментарийларга карабай калыпмын, кечиресиздер. Эгер ыраазычылык мүмкүнчүлүктөрүңүз жөнүндө бир аз түшүнүк алган болсоңуздар, суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер. Анда биз ушул жараткан берип турган мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, наалыганды токтотуп, ыраазы болуп жашасак, эң бактылуу инсандар экенбиз. Эң бактылуу инсандарга мен бүгүн сиздерге төмөндөгүдөй аффирмация айтайын. Аффирмация дегенибиз биздин тилде дуа, тилек дегенди түшүндүрөт. Мисалы, мен бармын, мен бактылуумун, мен баймын, менде баары жетиштүү. Же болбосо негативге барбаш үчүн кыскача аффирмация: баары сонун, баары керемет, мени жакшылыкка жетелейт. Кайталап коеюн: баары сонун, баары керемет, мени жакшылыкка жетелейт. Бүгүнкү күндүн аффирмациясы. Аффирмация жөнүндө айттым. Аффирмация дегенибиз дуа, тилек. Эгерде ушул аффирмацияны оозуңуз курганга чейин айтып жүрсөңүз, сөзсүз сизге жашооңузда жакшы жакка өзгөрүү болот. Ошондой эле ийгиликтер, жакшылыктар биринин артынан бири келерин өзүңүз сезесиз. Анда мен сабагымды, бул тема өтө чоң, көп мисалдарды, көп нерселерден, жашоодон, китептерден көп мисалдар бар. Мен ушул үстүрттөн бир аз силерге түшүнүк берип кеттим деп ойлойм. Эгерде ушул түшүндүрүктөргө кичине болсо да силерге жетсе, мен абдан ыраазымын. Анда мен сабагымды ушуну менен аяктаймын. Сабакка көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле ыраазычылык билдирип, баарыбыз алакан жайып бата кылалы. Алакан жайып бата кылабыз. Кана. О жараткан Аллахым, жүзүмдү сага бурдум, алаканымды сага гана жайдым. Баардык мактоолор сага болсун. Мактоолор сага гана жарашат. Өзүң панахыңда сактап, өзүң туура жол көрсөтө көр. Жерден, аламдан болгон апаттарыңдан сактай көр. Онтогон оорудан, беажал өлүмдөн сактай көр. Ушул жерде алакан жайгандардын баарысын жүздөрүн нурдуу, жүрөктөрүн мээримдүү кыла көр. Колубузду майлуу, конушубузду жайлуу, үй бүлөбүз толук болсун, кайгыларыбыз жок болсун. Кудайым үй сурагандарга үй берсин, уул сурагандарга уул берсин, кыз сурагандарга кыз берсин. Баардык жакшылыктар кезектеп келсин, байлыктан Кудайым этектеп берсин. Элибиз аман, журтубуз тынч болсун. Амин. Анда мен ушуну менен силерге арнаган сабагымды аяктаймын. Рахмат, баарыңарга ыраазычылык, кыздар. Жакшы жашоо, наалыганды токтотобуз. Рахмат.